Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Бишкекте Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин жаңы казармасы ачылды. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 29 декабрда Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин жаңы казармасынын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы 100 аскер кызматкерине ылайыкталган жаңы казарманы көрүп чыкты. Жаңы имараттын курулушу Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдын август айында башталып, 3 айдан кийин пайдаланууга берилген. Ага бөлүнгөн аймакта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин өздүк курамы жайгашат деп айтылат маалыматта. Казарманын аймагында өздүк курамды тейлөө үчүн бардык шарттар түзүлүп, материалдык техникалык базага өзгөчө көңүл бурулуп, машыгуу залы, спорт аянтчалары курулганы кошумчаланды. Булак супер кежи. Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаевка генерал-майор чини ыйгарылды. Наамдуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 29 декабрда Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин жаңы заманбап казармасын ачуу аземинде тапшырды. Абдикарим Алимбаев 1973 жылдын 19 апрелинде Ош облусунун Кыргыз Ата айылында жарык дүйнөгө келген. Ал 2014 жылдан тарта чек ара кызматынын жетекчилик кызматында иштеп, 2021 жылдын 6 майынан баштап президенттин Баткен облусундагы өкүлү кызматын аркалап келет. Булак супер кежи. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Журналисттерди коргоо комитети тажикстандык блогер Абдусаттар Пирмухаммадзадеге карата чыккан сот өкүмүн сынга алып, дүйшөмбүнү аны тезинен бошотууга чакырды. Апта башында тажик соту 44 жаштагы блогерди 7 жылга эркинен ажыраткан. Пирмухаммадзаденин жакындары Азоди радиосуна блогер кылмыш жаза кодексинин экстремисттик уюмдун ишин уюштурган беренеси менен күнөөлүү деп табылганын, бирок аларга өкүмдүн көчүрмөсү берилбегенин айтышты. Садои Душанбе радиосунун мурдагы кызматкери Абдусаттар Пирмухаммадзаде YouTube каналына түрдүү темадагы видеолорду чыгарып келген. 2022 жылдын 8 июлунда камакка алынган блогер өзүнө коюлган бардык айыптарды четке каккан. Ал камакка алынган алгачкы күндөн тартып эле ырайымсыз кыйноого кабылганын билдирген. Соңку жарым жылда Тажикстанда кеминде 7 журналист жана блогер камакка алынып, 7ден 21 жылга чейин эркинен ажыратылды. Булак Азаттык. Туркия орусиялыктарга өлкөдө жашап туруу укугун берүүнү токтотту. Туркияга туристтик максатта барып, өлкөдө жашап туруу укугун сураган орусиялыктардын арыздары 26 декабрдан тарта четке кагыла баштады. Бул тууралуу Випост басылмасы күбөлөргө таянып билдирди. Басылманын маалыматына караганда, Туркияга барып биринчи жолку ижара келишиминин негизинде өлкөдө жашап туруу укугун алууну көздөгөн орусиялыктарга документ берилбей жатат. Алардан 10 күндүн ичинде Туркиядан чыгып кетүү талап кылынууда. Мыйзам боюнча орусиялыктар Туркияда 60 күн визасыз жүрө алышат. Жергиликтүү басылмалардын жазганына караганда, Туркияга барган украиналыктарга мекенинде согуш аяктаганга чейин убактылуу жашоого уруксат берүү уланууда. Булак говоритова. Индия массалык өлүмдөн улам Док-1 Max дарысын чыгарууну токтотту. Индиянын Marion Biotic компаниясы Өзбекстанда 19 баланын өлүмүнө байланыштуу жөтөлгө каршы Док-1 Max дарысын чыгарууну токтотту. Бул тууралуу Новости басылмасы жазды. Беле кетсек, Өзбекстанда өткөн аптада ушул дарыны ичкенден кийин саламаттыгы начарлаган 22 баланын 19-у чарчап калган. Док-1 Max дарысынан уулу этилен гликол заты табылганын өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Министр Бекзот Мусаев каза болгон балдардын ата-энелеринен кечирим сурап, шалаакылыкка жол бергендер мыйзам алдында жоопко тартыларын билдирген. Индиялык Marion Biotic компаниясы чыгарган бул дары парацетамол, гвайфеназин, фенилафринди камтыйт жана курч респиратордук вирустук инфекцияларды, сасык тумоону дарылоо үчүн сунушталат. Ал эми Өзбекстандагы балдардын өлүмүнө байланыштуу 23 декабрда Кыргызстанда Док-1 Max дарысын сатууга тыюу салынып, анын үлгүлөрү текшерүү үчүн лабораторияга жөнөтүлгөн. Булак Назар Ньюс кежи. Өзбекстан
21 жашка чейинкилерге тамеки жана ичимдиктер сатылбайт. Өзбекстандын парламенти 27 декабрдагы жыйынында алкоголдук продукциялар менен тамекинин таралышын жана керектөөсүн чектөө тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясын жактырды. Мыйзам долбоорун парламенттин төмөнкү палатасы быйыл 25 октябрда кабыл алган. Ал өлкө президенти Шавкат Мирзиёев кол койгондон кийин 3 айдан соң күчүнө кирет. Мыйзам өлкөдө 21 жашка чыга элек жарандарга тамеки жана спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салат. Ошол эле маалда аталган продукцияларды газдалган жана табигый шараптардан башкасын соода автоматтары, механикалык түзүмдөр же электрондук соода аркылуу да сатууга жана жеткирип берүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары тамекини, алкоголдук жана никотиндик продукцияларды саламаттык сактоо, билим берүү, маданий, медико-социалдык жана ден соолукту чыңдоо жайларында, темир жол бекеттеринде, автобекеттеринде, аэропорттордо, деңиз портторунда жана метро станцияларында сатууга болбойт. Булак Назар Ньюс Кежи.